Башат программасынын алкагында 10 жаш таланттардын эмгегинен турган көргөзмө ачылды. Көргөзмөдө негизинен салттуу маданияттын ар тармагы камтылып, кыргыздын түпкү руху баяндалат. Көргөзмөнүн эң негизги максаты бул адам баласы менен табияттын тыгыз байланышы. Бул жерде негизинен жаштар иштеди, ар кайсы искусствонун жанрындагы кийим дизайнынан баштап, бул жерде биринчи жолу тарыхый реконструкциялык иш дагы жүрдү. Байыркы кыргыз жоокерине таандык соот кийими реконструкцияланып чыкты. Кайыштандагы алда канча прочный материалды колдонушкан да, шнуровка катары. Анткени бул соот кийим жөө жоокердин дагы соот кийими, аччан жоокердин дагы соот кийими. Боз деп аталган мыкты ондуктун бири мына бул белгилүү дизайнер Ынтымак Абдылдаев. Көргөзмөгө өзүнүн кийим коллекциясын гана эмес, сүрөттөрүн да койгон. Анан бул сүрөттөрдө ошо ар кандай эмоциялык, психологиялык абалдар берилген. Аннотацияларын окуса болот. Мисалы үчүн эң биринчи сүрөт ала турган болсок, ал деген башат деп аталат да. Башат. Эмнеге башат дегенде ар бир нерсенин өзүнүн башаты бар да. Адам баласынын, жердин, кудуреттин дегендей да бул сүрөт эң биринчи сүрөт башат. Анан биздин программадагы башат деп аталат. Биз качан гана өзүбүздүн түпкүрүбүздү, башатыбызды, кайдан келгенибизди түшүнгөндө биз ким экенибизди, кайда барат экенибизди түшүнөбүз да. Чоң энемдин этегинен ээрчип жүрүп, кол өнөрчүлүккө сүйүү мойгонду. Билим менен убакыт менен бышып отуруп, дизайнер болдум дейт Ынтымак Абдылдаев. Бул эми иштеп аткандан кийин бул негизи мен чоң энем ушундай кылчу. Анан иштеп атып, анан тиги сайма сайбатын алып чыгып, анан ушуну сайып койчу. Анан кийин өзүм дагы уже ишкер адам болгондон кийин автоматтык түрдө даже байкабай эле иштеп атып, тигип атып, анан тишим менен үзүп туруп анан кайра тагып коймо адатым болуп калды да. Кээде ушинтип унутуп калып деле жүрө берем шаардан. Элдер көрүп, ай мыйкы эмне сайылып калыптыр деген. Анан мен ошондон түшүндүм, эгерде ошол улуу муун менен кичүү муундун ортосунда мамиле болгон болсо, анда нарк, каада салт унутулбайт экен да, ал уланып кете берет экен. Биз азыр көргөзмөдө отурабыз. Жанында Рыскүл Акимжанова, коомдук ишмер. Көргөзмө тууралуу айта кетсеңиз, кандай жагат алат? Албетте бул абдан бир философиялык, терең, өзүнө ичине ушундай бир чоң маани камтыган көргөзмө. Биз билебиз, Рыскүл Акимжанова абдан заманбап кийинген айым. Анан өзүңүздүн кийимиңиз тууралуу айта кетсеңиз. Мен үстүмдөгү кийимди Мирахим Алпош өзү тигип берген, Шерден деген бренд менен. Бул айта кетсеңиз, анан Мирахимдин кийимин кийип отурганда өзү көргөндө мындай кандай сезимдерде болот? Абдан сонун мен бул биринчи эмес, дайыма ушул ата мекендик ушул дизайнерлерди колдоп, ошолордун кийимдерин кийип жүрөм. Андан сырткары мына мен сүйкүлөрүм дагы бул дагы ата мекендик усталар жасаган. Өзөгү бул нерсени өзүбүзгө кайтып, өзөккө кайтып, өзүбүздү аңдап билүү, бул самоидентичность деп коет го. Ошону чыгармачылык аркылуу, искусство аркылуу өзүбүздү таануу, өзүбүздөгү катылган потенциалды алып чыгуу саналат. Бул 2 жылдан бери пландаштырылып отуруп, былтыр мына күздө ишке ашып баштады. Түбөлүктүү эч нерсе жок. Бирок адамдын табияттык башаты бир формадан экинчи формага өтүп, түбөлүк жашай берет. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантур уулу, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.